Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 12 майда Жалал Абад облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Сузак районуна барып, жергиликтүү саркынды сууларды тазалоочу курулмалардын жаңы комплекси менен таанышты. Жаңы канализациялык коллектордун узундугу 6 километрди түзөт. Курулма Сузак тазалык муниципалдык ишканасынын балансына өткөрүлүп, миктен жаңы турак жай комплекстерин жана бул аймакка жанаша жайгашкан жеке үйлөрдү тейлейт. Бул долбоор Сузак айылында социалдык турак жайларды куруу программасынын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүү үчүн ишке ашырылган. Тазалоочу курулма комплекси заманбап экологиялык талаптарды жана инновациялык технологиялык чечимдерди эске алуу менен иштелип чыккан жана курулган. Ал жаңы канализация түйүнүн курууну камтыйт жана агынды сууларды механикалык жана биологиялык тазалоодон баштап жаан-чачындарды кургатууга жана кайра иштетүүгө чейинки толук тазалоо циклин камсыз кылат. Бул ыкма тазаланган сууну кайра колдонууга мүмкүндүк берет. Тазалоонун бардык баскычтарынан өткөндөн кийин сууну техникалык максаттарга жана айыл чарба жерлерин сугаруу үчүн пайдаланууга болот. Бул аймактын жаратылыш ресурстарын үнөмдүү пайдаланууга жана экологиялык абалды жакшыртууга өөлгө түзөт.